Негизинен мөмөлүү бак тарактарда илдеттер бул дагы өтө өсүмдүктөргө катуу жабыркатат. Bunun kандай türleri var? Kozu karın virüslük orular, anam bakteriyaldık orular da bölünür de üçke bölünür. Kozu karın illetlerine en negizgi bu akkever orusu de. Orusu bu koyları böyle bakar biliyorsunuz. Jalbarakların yaş şaklarının uçlarında un, sımal, mayda, buvak basakta жол болсо мун сээп койгондой болуп калат. Точка уростордогу ушундагы өсүп аткан жаш майда жалбырактарга алдын ала 1% бордо суюктугун чачып туруу да негизинен. Ошо бул кайсы мезгилде бордо суюктугун чачыш керек алдын ала. Бул биринчи бизде мисалы үчүн жалал абад зонасында февралдын 25-ине кийин баардыгы эле дарактарга чачсак болот. Себеби бүсүр чыгар элек болот ооба. Бирок ошол мезгилде ошол былтыркыдан калган оору козгогучтар, же болбосо коз карынчалар ошол өсүмдүктүн кабыктарында, жарылган жерлеринде, анан түгүнө түшүп калган былтыркы мөмө калдыктарында, топурактарда, жалбырактардын тагында болот да. Муну февралдын этеги чачкандан кийин мартта чачыш керек, апрелде чачыш керек. Бул март апрель айда бир жерде жолу чачылат, апрелде бир, мартта бир. Анан май айына келгенде уже күн температура кызыйт да. Май айынан мисалы үчүн майдын 1-чи чачсаң, анан майдын 15-inde чачып, ар 15 күндө чачып кетсеңиздер, бул алдын аласыздар. Бул бир эле козу карын эмес, бул бактериялык илдетке дагы, вирустук илдетке дагы алдын ала. Да, химиялык күрөшүү бул силерге айттык Иридамил Gold, Topaz, Курсат М деген. Булар порошок 10 литр сууга 20 грамм деп атам. Же болбосо 1,5 аш кашык колдонсо болот. Бул 20 граммга жанагы опат жеген кашык бар го, ошонун дагы чоңу бар, орточосу бар ошо. Ошонун эгер орточосу болсо 1,5, чоң болсо 1 эле кашык салсаңар болот. Азыркы мезгилде ошондой эле жүрөктү өкөгөн дагы бир ушундай оору, бул котур илдети деп коет. Себептери эмнеден? Бул туура эмес сугаруу. Туура эмес азык берүүдөн пайда болот да. Себеби биз ошо сугатты кандырып сугарбайбыз. Накта, анан кийин алмада, өрүктө деле баардыгында бар да бул котур. Азыкты бере турган мезгилде бербей турган мезгилде берип алабыз. Ал өсүмдүккө өтө азык керек болуп атканда биз азык салынбай, азык жок болуп калат. Ошондой мезгилде бул котур оорусу пайда болот. Химиялык эмеде робус деген бар, бандаж деген бар. Мына робус, бандаж булар bir emede negizden 10 litre suga 15-20 gram. Diyorsan bir çoğun aş kaşıkta koşsanızlar bulutta. Sebepleri butabay koyuyoruz ce turamez butayız. Ce azık cetteye kalat. Siz bunda düşündürgüler biz butonu cürgüzbeye koyuyoruz. O göğüyle bunda. Dım bolup kalatta. Buna sonunda gezde bu birbirine gölek olup günün nuru tegiz tibey fotosintez yakşı jürbe kalattagı өсүмдүктөр өзүнүн каалаган азык затын сиңире албай, анан илдетке чалдыгат. Мына ошондогу чалдыккан илдеттердин көбү ушундай болот. Бул эми негизинен мындай чалдыгып калса, бул ошо чириген ар бир мөмөнү, же болбосо жалбырактарды үзүп, ошол жерден алып чыгып, сыртка көмүш керек, же болбосо мөрттөп салыш керек да. Эми муну деле химиялык күрөшүүсү негизинен бул тапсинг деген бар, Hom деген бар, Kuproxat деген бар, ушундай порошокторду колдонсоңуздар болот. Бул 10 литр сууга 10-20 миллиграммга чейин бир же болбосо бир чоң аш кашыкта аралаштырып чачсаңыздар. Бирок сиздер дагы ушуну колдонууда, мисалы үчүн химический препараттар туура колдонуу керек. Эртең менен ушу 9-дарда колдонуш керек. 11-ге чейин. Анан кийин күн кызып кетет. Бул жалбыракка чачылгандан кийин сиңбей калат дагы, таасир бербей калат. Анан биз айтабыз, бул айткан бекер экен, болбоду, баягы чириген деп. Же болбосо түштөн кийин 6-дан кийин чачуу керек. Күндүн табы кайтып калгандан кийин. Жалбыракка чачырган бул препараттар жалбырактын клеткасына толук сиңип кетиш керек. Анан муну бир эле чачып коет да биздикилер. Айтсаңар ушу болду түздү. Мөмө чирикпи, котурбу, ыракпы, кайсы оор болбосун бир эле чачып коет. Айткан ушул тапсыр келди, чачып коет болду. Yok, bunu çaçkandan kийин 3 жолу çaçılır. 3 жолу. Birinci çaçılganda ушул кирип бактерия токтой жайылуусу.
Ekинчи чачканда бул уже тазаланат. Жолбосо жалбырактын клеткасынан бул кириптер чыга баштайт, өлө баштайт. Анан үчүнчү чачканда толук жалбырак тазаланып, кайта өңүнө келет. Буга бүгүн колдондуңузбу? Сиз 7 күнү кайра дагы чачасыз. Дагы 7 күн өткөрүп кайра чачасыз. Мына ошентип 21 күн дегенде лечение болот. Жалбырактын түргүчү, жолбосо жалбырактар мындай оролуп кетет да, сыртма көздөй оролуп кетет. Бул эми негизинен себептери эмне дейт? Булар суукка урулган жана сака жегенден кабыгын сыйрып кетсе, ошол сакчалар сыйрып кетсе, ушундай мезгилдерде ошол жерден вирус чыгып калат дагы, кирип жабыркатат өсүмдүктү. Эми мунун деле негизинен күрөшүү жолдору бул өзү вирустук илдетти ошо чалдыккан бутакты чалдыккан эмени шакчаны алып аралап алып салуу керек. Шакчаны алып огороддон сырткары алып чыгыш керек. Анан буну негизинен эми жаңы чыгып аткан мезгил болсо, анда күрөшсө болот. Хорус деген препарат бар, химический препарат. Хорусту чачса болот, 3 миллиграмм 10 литр сууга кошуп, анан скор деген бар. 2 миллиграммдан жолсом жарым чай кашык деп коет. Мына ошолорду кошуп чачсаңыздар, кара ырак деп коет. Жолбосо муну көбүнчө алма, баягы сабдолуу немелерден көп көрөсүздөр. Кээ бирлер көңүл буруп байкаганы бар. Bu çölün rak, orusça, kırılsasının kara rak da koyar. Bunun sebepleri mekanikалық жабыркоо, анан буто учурунда турамес кесетте, турамес арылап коет биринчиден. Экинчиден ошол бута билекте бутактарды, билектен чаканыраак бутактарды кескенден ал кесип бүткөндөн анын талабындагы бак майы менен шыбабай коет, жолбосо баягы оливковый масло деп коет. Буну дагы дарылаш үчүн негизинен аракет кылыш керек. Ошо жаңы башталганда алдын ала аракет кылып калыш керек. Дарылоо ооруга чалдыккан бутактарды 3төн 1 калса, анда алып салыш керек. Теңме-тең болуп турган болсо, же 3төн 1 эми жуккан болсо, анда дарыласа болот. Кантип садовый марки менен ошол кабыкты тазалайт, кесип, анан ошол жерди, ошол карайган жерди тазалайт. Тазалап туруп, анан буга жаңы башталган болсо, булар жез купроз деп коет. 5% эритмесин даярдап алып, ошону чачып туруш керек. Мында дагы ошондой эле чачасыз, 7 күндөн чачасыз, бир жолу ошол, атак буларды өзү дарылоо кыйын да. Ошол бактериялык ожог деген жаман оору пайда болду. Бул оору эмнеден, себептери эмне дейт? Кантип бул оору мурун жок эле го деп көптөгөн мен ушу багмандардан, дыйкандардан угам. Азыр бизде жайкы мезгилдерде өтө күн катуу, нормадан жогору ысык кетип атат да. Ошол ысыкта кабыгына ожог берип коет дагы, ошондон анан жабыркап атат. Анан убагында азык берилбеген. Себеби кубатсыз өсүмдүк, кубатсыз дарак сөзсүз өзүн илдетке тез алдырат. Бул убагында азык берилбеген, сугарылбаган, нормадагы азыктар берилбейт, бутоо суюлтулуу жүргүзүлбөйт мисалы үчүн. Биз эмне үчүн бутоо жүргүзөбүз? Ошол баягы өсүүчү бутактар, арам бутактар көп нормадан ашык азык алып коет. Ошолорду алып салуу үчүн бутоо жүргүзөбүз. Анан буларга негизинен айтып атабыз, азык. Сиздер бактарактарга азык бересиздерби? Мен көп жерлерден байкам, ошо азык бербейт. Анан кийин кээде эме кылып коюшат, азоттук удобрение 1-2 кок салып койдум деп. Жок, ал азык деп эсептелбейт. Азык деген бул ошо мөмөлүү бактарактарга дайыма ошол өсүү процессине жараша, ошол дарактын объемуна, канчалык каптал бутактары кеңейип атат, ошо кеңейген жерине түздөп туруп, ошол жерден орточо болбогондо 70-80 сантиметр чукуп, ошол жерге биринчи темир салынат. Така-пака, мыксык, ашык дегендер, үзүлгөн бүт сынган мыксык, бийилгендер жатат да. Ошолорду салып туруп, анын үстүнө ошо биз айтып аткан жана компост, жолбосо биогумус, ошолорду салып туруп, анан үстүнө азыраак топурак чыгып туруп,
ana ошонун üstüne suunu ötkөрüp koysa, жол болсо суга сууну ошонун üstünden айдаса, жол болсо капельный система болсо ошонун üstüne тамчылатыш керек. Ошондо тиги өсүмдүккө азык тез жетет, өзүнө керектүү толук камсыздалат дагы, өсүмдүк бакубаттуу болот. Канчалык күчтүү болсо, ошончолук күндүн түз тийген нуруна, катуу тийген суукка чыдамдуу болот. Кабыл калыңдашат, кабыл кубаттанат. Анан ожог, жол болсо бул бактериялык ожог менен күйүк менен оорубай калат. Мүмкүн болушунча өсүмдүктү жакшы багыш керек. Анан бул жерде дагы негизинен мындай Tamay айтып атпайбы, сугарылбаган. Сууну биз өзүнүн дозасында, нормасында бербейбиз. Биринчи, кышкы суу деп коет, билесиздерби, чилде суусу. Ошону кандырып бербейбиз. Ошондон дарактар көп ооруга чалдыгат. Бул күзгү жана кышкы сугарууну жүргүзүү керек. Мына кеч күздө кандырып сугарып коюш керек, кышка кирерден алдын. Анан чилде сууну бериш керек кандырып. Мына ошол бул алдын ала күрөшүү чаралардын бири. Анан кийин 10 литр сууга касаид деген бар, липердесцит деген бар. Мисалы үчүн касаид дегенди 10 литр сууга 30 граммдан аралаштырып, ар 15 күндө чачып туруш керек.